Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat. Orazonuzlar kabul olsun. Cuma gününüzler berekeli olsun. Daim aytып жүрген сөзүбүз барыңдарла жат таппасаңдар керек. Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir үйгө басып келген болса, Құдай Таалам bir qadamına soğup жатса, ikinci qadam менен күнөөлөр кечирилет дейт. Ар бирибиздин баскан 10 qadamыбызга Құдай Таалам соğuп жатса, сол qadamыбыз менен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерди Құдай Таалам кечирген болсун. Эми бул азыр ороз айындабыз. Ороз айында Orozо жөнүндө сөздөрдү сүйлөп атабыз. Барыңыздар бир канча жылдан бери. Эми ошо Орозодо кээ бир тарбиялык мисалдар жөнүндө бир айтсамбы деп чечтим бүгүн. Азыр эми карап көрсөк, тарбия жагынан кичине бир аксап турган убагыбыз. Мисалы балдарды карасаңыздар, өзүнө өзү кол салган балдар көйүп кетти. Же болсо ошо бири-бирин жанакы эмне рекетчилик деп коебу, мектепте окуучулардын арасында ошондойлор көйүп кетти. Мунун баардыгы ошол эмне? Ошол үйдөгү тарбиянын алсыздыгы деп эсептейм да. Үйдөн ошол нерсеге бир багыт берген эмес да. Эгер үйдөн багыт бериле турган болсо, андай болмок эмес, негизи эле. Анан мисалы эмелерден шылууңдар көйүп кетти, телефондон чалып алып туруп, ошо карттагы бүт акчаларын чыгарып кеткендер көйүп кетти, алдангандар. Эми Орозодо кичине токтоп калса керек эми, бирок ошол нерселерде биз дайыма эскертип турабыз, Кудай буйрса, этият бололу. Эми Орозодо негизи бул медресе деп коебуз Орозону. Орозо бул медресе. Орозодо бир ай сабак алып туруп, ошо сабагыбыз кайра кийинки 11 айга жетиш керек да. Эми Орозо сабырдуулуктун айы. Ошо сабырдуулук боюнча мен бир мисал айтып берейин сиздерге. Мусоровоз деген теманы айтып берейин. Мусоровозду билесиздер да. Таштанды, мусор ташыган машина бар го. Бир киши айтат, таксиге отуруп калдым дейт. Анан таксиге отуруп калдым дейт. Ошо такси менен баратсак, жолдон бир адам капталдан чыга калды дейт. Бул тормозду басты, аз калды дейт, сүзүшүп кеткенге. Тиги киши өзү айыптуу дейт. Өзү капталдан чыга калып туруп, муну сөгүп баштады дейт бе таксисти. Таксист болсо кечирип коюңуз. Кечирип коюңуз мени. Болду, кечирип коюңуз деп, ушунчалык өзүн кармады дейт, сабырдуулук кылды. Анан тиги кетти дейт. Мен айттым дейт, сен туурасың го, сен туура жолдо баратасың. А тиги өзү айыптуу болуп атпайбы десем, тиги мага бир чоң сабак айтты дейт. Адамдар азыр жашоодо үйдөгүлөр менен урушуп чыккан болушу мүмкүн, же болбосо ошо башка кошунасы менен урушкан болушу мүмкүн. Бүт мусорларды өзүнө жыйнайт экен да адамдарчы. Мусорларды өзүнө жыйнап алат экен дагы. Анан кайсы жерде свалка көрсө ошол жерге төгүп салат экен да. Тиги айтат, мен свалка болгум келген жок деп коет дейт баягы жердечи. Эгер мен дагы ажылдасам, бүт мага төгүп салмак дейт да баягычы. Бүт эмелерин. Ошол жерде мен уйчуккан жокмун, кайга төгсө ошол жака төгсүн деп туруп сабыр кылдым дейт да. Карасаңыздар. Ошол нерсени биз дагы мисалы сабак ашыбыз керек да. Чындап эле уйчукпай калсаң, тоодой баледен кутуласың дейт го баягы жерде. Тигилер болсо эмне чындап эле карасаң ошондой да. Өзүнүн капалыгы бар, кыжырданганбы, баласы менен урушканбы, бүт баардыгын өзүнүн ичинде сактап жүрөт экен дагы. Кайсы жерде ыңгайлуу жер болсо баарын төгүп салат экен да баягы жерде. Ошондон туугандар, ошондой мусоровоздорго жолуксак, унчукпай кутулайык. Ал проблемалардын баарын көтөрүп жыйнап жүрө берет экен да. Анан болсо эмне бизге берет экен, эми ал үй бүлөсүндө, жумушунда, кайсы жерде болсо ошол нерсени бошотуш керек да. Жер көтөрүп жүрөм, мусорларды ташташ керек да. Бизге анын эмне кереги бар? Ал сенин көңүлүңдү чөктүрөт, сенин настроениеңди өлтүрөт. Кечке настроениең жок жүрөт экен да баягы жердечи. Ошол себептен уйчукпай койсоң, настроениең 5 баягы жерде. Тиги мен кыйын экенмин деп калат экен, ал кетет экен, сен деле кадимгидей жашоо улана берет экен. Ошол туугандар. Демек бул биздин ошол Орозодо айрыкча ошо тарбия боло турган бизге бир сабак. Эми үзүр айтып көнүшүбүз керек экен да. Үзүр сурап көнүшүбүз керек экен. Ошондо анткени күнүбүз бул биздин күн да, жашоо биздики да. Демек өзүбүзгө байланыштуу экен да. Ошол күнүбүздү кантип баштайбыз, кантип бүтүрөбүз. Эгер ошо сабырдуулук менен баштасак,
настроениең көтөрүлөт дагы жакшы жүрөсүң кечке чейин. Жанакындайга жолугуп калып туруп, аны менен кошо атаң байтал, энең байтал айтыша турган болсоң, кечке чейин настроениең жок да баягы жерде. Жумушка барганда дагы, кайра үйгө келгенде дагы, ошондуктан туугандар ушул эрежени эсте сактап калалы. Демек, мусоровоз деген теманы бир сактап калыңыздар эсиңиздерде. Ошол ушунчалык бир пайдалуу экен. Мага дагы бир эме кызыктуу болду ошол нерсе. Ошону сиздерге дагы бир айтып коеюн. Бул биринчиси. Андан кийин элдер негизи бул жашоодо экиге бөлүнөт экен. Элдер экиге бөлүнөт экен. Кээ бирлери балары сыяктуу болот экен, кээ бирлери чымын сыяктуу болот экен да. Ойлонуп көрдүңүздөрбү? Балары анан чымын. Бизде болсо Куранда баларга Аллах Таала вахий берет деп келет да. Аллах Тааладан аян алат экен дагы, балары болсо жалаң жакшы иштер менен алектенет экен да. Мисалы, гүлдөрдүн нектарларын терет экен. Ошолорду өзүн жеп туруп, мисалы, бутуун деп келет да, Куранда билесиздер. Курсактары бар деп келет да. 3 курсагы бар деп айтылат да, эмедечи, баларыда. Бирөөсү өзү үчүн экен, бирөөсүнөн нектарларды жыйнайт экен дагы, кийинкисинде бал кылып туруп, кайра бизге кусуп берет экен да. Көрбөйсүздөр. Ушунчалык пайдалуу. Эми ал ушунчалык дружный, ушунчалык бардыгындай жамаатташып жашайт экен да, арларчы. Бир жерден бир арык бир балды көрө турган болсо, нектарды келип туруп башка жамааттагылар чакырып барат экен дагы, барды жалпы барып туруп ошол жерден бал ташыйт экен да. Жамаат менен бирге болот экен да, баягы жерде. Биримдикте жашайт экен. Эгерде мисалы чымындан кошула туруп бал ташыса, балары капа болобу? Капа болбойт. Ташса ташый берет. Анан бирөө менен иши жок экен да, баларычы. Өзүнүн ишин кылып жүрө берет экен. Эми чымынды караңыздар. Чымын только мешайт этмей да. Жашаган жеринде кара, жалаң жаман жерлерде жашайт экен. Жаман жерлерде жүрөт экен. Анан аларда жамааттык деген нерсе жок экен чымындардачы. Биримдик жок экен. Ар кимиси өзүнчө жашайт экен да чымындарчы. Ар ким өзүнчө жашайт экен. Куранда яслбуху дейт. Чымындар бирөөдөн уурдайт экен, анан тартып алат экен да баягы жердечи. Сендеги бир нерсе. Балары болсо турган жеринен акырын барып алат экен. Ошондуктан туугандар, биз ошол чымынга окшобошубуз керек да. Баларга окшойокчу бул жашоодо. Жалаң жакшы нерселерди алалы, бирөөгө жакшы нерселерди тартып алайык. Айрыкча мына ороз айында ошол нерседен өзү сабак алып туруп, башкаларга дагы ошондой бир нерселерди тартып алайыкчы туугандар. Эми чымын нелерди жебейт? Каерлерде жүрбөйт? Мисалы, азыр бардыңыздардан сурайынчы, мисалы. Кимиңиздер, мисалы, баларыга жинденесиздер. Эч ким жин келбейт да баларыга. Баларыга жинденген, каршы чыккан эч ким. Анткени ал бирөөгө тоскоолдук жаратпайт экен. Ал өзүнүн иши менен жалаң жакшылык менен алектенип жүрө берет экен да. Чымынды кимиң жакшы көрөсүздөр? Бүтеле бар жаман көрөт да, чымдан кейін анан алектенген иши дайын эле да. Ошол себептен туугандар жашоодо да адамдар экиге бөлүнөт экен да, же балары, же чымын экен да. Ошондуктан жана балары чымынга капа болбогондой, биз деле аларга капа болбой эле коюшубуз керек экен. Өзүңдүн ишиң менен алек боло берсең, ал өзүнүн иши менен алек болуп жүрө берсин дейт. Демек бул биздеги ошол экинчи мисал. Жана орозодо биз сагак ала турган мисалдардан. Эми биз өзүбүз жашообузду өзүбүз тандайт экенбиз. Түшүнүктүү болду. Кимсин тандайбыз? Баларын тандайбызбы, чымынды тандайбызбы? Ал түшүнүктүү болду. Эми андан кийин мына бизде орозодо кичине адамдын напсини тыят экенбиз да биз. Напсини тарбиялайбыз да орозодо, таквалык. Напси деген ушундай экен. Bizde keyir adamlar aytат, nafsi деген бұл оттон жаралған дейді да, аны улам басып тұрыш керек дейді. Bir тұтанып алғаннан кейін аны өшіріш қиын болып қалады дейді. Bir тұтанып алғаннан кейін аны өшіріш қиын болып қалады дейді. Эми кибір, бой көтеру, текеберлік деген нәрсе бар да, бізде nafsимизде. Эми мысалы, мен киммин мысалы? Жоқса сен кимсің? Кейде текеберлер бар да. Мен
кыйынмын, мен инженермин. Мен болса мен кыйынмын, мен врачмын мисалы. Мен баланча уруудан болом. Же баланчанын тууганы болом деп туруп ушунчалык бой көтөрүп текеберденип, ушундай нерсеге бир маашырланат экен да адам баласычы. Ушундай нерселерге маашырланат экен өзүнчө. Мисалы, кейбирлер мен кыйынмын дейт. Кыйын болсоң, көп болсо 100 кило алып турсуң да. 150 тонналык киттер бар жашоодо. Баласы 5 тонна анынчы. Мен кыйынмын дегендер бар. Сен кыйын болсоң, сен пил челип чыга албайсың. Пил мисалы 5 тоннадан 12 тоннага чейин экен. Баласы 100 кило экен. Сен пилдин баласы менен эле бирдейсиң 100 килосын. Мисалы да. Бой көтөрө тургандай биз кимбиз? Мисалы, дүниеде канчалыган алымдар бар. Мисалы, жанакы жер илимин изилдеген 1000 күчтүү ученыйлар болсо дагы жер титирөөнү алдын ала биле албайт экен да. Кызыл диплом менен бүткөн адам дагы качан жер титирейт аны биле албайт экен да. Бирок биз жаман көргөн эшек 25 минутта мурда билет экен жер титирөөнү. Карасаңыздар. 20-25 минутта эрте кыжалап калат экен жер титирген, ошол эшек билет экен да. Biz неге бой көтөрөбүз мисалы? Ушундай зат экенбиз да биз. Бой көтөргөнүбүз менен көп нерсени билбейт экенбиз, кыйындыгыбыз менен. Мисалы, өзүбүздүн илимибизге байланыштуу нерселерди биз түшүнбөйбүз, билбейбиз. Мен кыйын болсок дагы. Ошол себептен биз бой көтөрбөшүбүз керек. Мен киммин дебестен, мен Кудайдын бир пендесимин деген эмеге биз өтүшүбүз керек негизи. Мисалы, иттерди карасаңыздар, иттер керек болсо 1000 эсе бизден жытты жакшы билет. Мисалы, аэропортта да карасаңдар, иттер жүрөт го. Адам таап албаган нерсени таап берип атат го. Адам таап албаган нерсени таап берип атат. Жыты менен билип тур. Биз кимбиз? Же болбосо бүркүттү караңыздар. Ителгини караңыздар. Бизден 8-9 эсе күчтүү экен да. Асманда учуп жүрүп, суунун ичиндеги балыкты көрүп алып атат го, баягы жерде. Biz neге мактанабыз? Асманда учуп жүрүп, келип туруп ошол суунун ичиндеги балыктарды көтөрүп кайра чыгып кетип атат баягы жерде. Биз кимбиз? Салыштырмалуу караганда. Алла Таала бизден кыйын мактуктарды жаратып коюптур да. Ошондуктан менсинүү деген бул такка туура келбейт экен да. Мисалы, кээ бир айвандар бар экен, эгерде тиши сынып калса, кайра тиш өсүп калат экен. Эгер буту кол үзүлүп калса, кайра буту кол өсөт экен. Кана биздин тиш докторлор сразу өстүрүп бере албайт. Хирургдар сразу өстүрүп бере албайт да бизди. Көрбөйсүздөр, Кудайдын кудурети. Эми кээ бир курттар бар экен. Ортосунан бөлүп койсоң, башына куйрук өсөт экен, куйругуна баш өсөт экен дагы, экөөсү өзүнчө кетип калат экен. Мына Кудайдын кудурети. Biz ушунчалык алсыз зат экенбиз, пенде алсыз экенбиз да. Бир гана эмне, ошо нафсибизге шайтанга азгырылып, текебер болуп туруп, мен дей берет экенбиз да. Болсо азыр айттык, тиш боюнча. Катуудан тиш оорубасын, жумшактан ич оорубасын дейт. Тишиң ооруса эмне болот? Ичиң ооруса эмне болот? Ошол замат сакайтып кое албайбыз да биз. А бул жерде эмне? Эгер тиши түшүп калса, тишини өсүп калат экен. Кол үзүлүп калса, кол өсүп калат экен мисалы. Бут үзүлүп калса, бут өсүп калат экен. Кудайдын кудурети да. Демек, Кудай Таалам бүт биздин чөйрөбүздө ошолордон сабак алсын, мисал алсын деп туруп, бизге ушундай эмелерди жаратып коюптур. Бирок тилекке каршы биз аны көрбөйт экенбиз, анан ойлонбойт экенбиз да. Ойлонбой эле биз өзүнчө бой көтөрө берет экенбиз да, баягы бака сыяктуу экенбиз да. Бака көлчөктө отуруп алып туруп, бүткүл алам меники деп ойлойт экен да, баягы жерде карап туруп, мына мен бүт барына суулардын баары меники, мен көзөмөлдөп турам деп ойлойт экен да. Ал балчык да, туура. Балчыктын ар жанында дарыя бар, көл бар, деңиз бар, океан бар, аны ойлонбойт экен да баягы. Ойлоңосо деле келбейт экен да. Биз ошо бакадай болуп калат экенбиз да баягы жерде. Ошондуктан туугандар, кичине мындай биз көз чаптырып, акыл иштете турган болсок, биз алсызбыз. Бой көтөргөнгө такыр эле биздин укугубуз жок да, негизи алып караганда. Эми мисалы, мен өзүм керек болсо бала чакам
Barımız Allah'ın kolundayız. Koldan hiç nefes gelmeydi. Allah Kur'an'da aytadi ku: "Yahabu limen yasha'u inatha ve yahabu limen yasha'u zukura aw yuzawwijuhum dhukrana ve inasa ve yec'alu men yasha'u aqima." Allah aytadi: "Kimge kalsam kız berem, kimge kalsam oğul berem, kimge kalsam egiz berem, kimde kalsam berbeyle koyam" dep atadi. Görmüşler. Demek büt bardığımız, men özüm büt bardığım ne? Allah'ın kozda biz. Allah Taala özü közömüldep turadi ekan. Misalı qarap ko'rsak, men qiyin bo'lganingiz menen, misal bir kişineki qan ele uyup turup meyizdin bir tamirine tığılıp qala turgan bolsa, insult bolup qalabız. Kişineki bir qan uyup qalsınçı, insult bolup qalabız. Pamiyatının büt bardığı keter. Tajribanın barısı keter. Kolundan hiç nese kelip ötürüp qalabız. Demek Kuday'ın kolunda ekenmiz de biz. Men qiyinlar dediler, körüp жүрөбүz misal turab. Qancha qiyin, Xudoy talam uşintip ne qilib qo'ydi? Bir qanды uyutup qo'ydi, bir yerine taqalib qoldi, bo'ldi, pamiyat ketgan. Tajriba yo'q bayağında, birögün nasihat ayta albaydı, süyley albaydı gerek bolsa. Oşondan tuğanlar, biz kişini Xudoy talamı qarab yaşaganыбыз oң eкен da. Xudoy talam maga berdi, bарын biz oşonu şükür qılıp yaşaganыбыз oң eкен. Ha? Eğer de misalı keyde yaşada kıyınçılıklar keledi de bize. Kıyınçılıklar keledi turgan bolsa biz sabır kılışыбыз керек eкен da. Kıyınçılıklarga biz sabır kılışыбыз керек eкен. Bari жақсы болот деген ишени менен жашашыбыз керек. Bari жақсы болот деген ишени менен жашашыбыз керек. Анткени кıyınçılıkты Кудай таалам жөндөн-жөн бербейт экен. Кıyınçılıkты Кудай таалам жөндөн-жөн бербейт экен бул жашоодо. Мисалы карасаңыздар, өрікті сығатырған болсақ, шербет шығады. Турабы? Жақсы нәтиже шығатпайды өріктен. Алманы сығатырған болсақ, анан да шербет шығатады. Қызылшаны сығып тұрып майдалап емесе, шекер шығатады. Демек, анша-мұнша қиыншылық келсе, біз сабыр қылып болсақ, Аллах Таала бизден бір жақсылықты күтіп атады екен. Ошонун артынан сабыр қылып бізге бір жақсылыққа біз оңын болушубуз керек екен. Natuğanlar. Oşo meseleni biz oylanışımız gereken. Demek Allah Taala bizdeki neseni çıkarış için bizge sınav berет eкен da. Oşo sınavdın артынан bir жақсылық çıgat eken. Bu dağın bir misal oldu. Emi andan kiyinki ayta turgan bizden misalımız kaygırba degen bir misal aytayım. Kaygırba. Kaygırba. Kapa bolbo deydi da bizde. Ne sebepten? Keşe sen kaygırdın ele, sağa paydası tiydi mi degen soruda. Paydası tiydi da. Kaygırırız, özüzgele ziyanda. Özün başın oraydı, densoldan ayrılasın. Eğer kaygırıp dertlensen, biri sağa aylık tölep berbeyt eken. Jol bolsa, balan egzaminden ötpey kaldı, sen kaygırdın, al 5 alıp kalgan yok da. Oşo setten kaygırбастан, oşonu kabul alıp turup, oşonun çeşi jollarını izleşimiz gerek. Misal adımına bizde, oşo baldarga oşunday bir tarbiya bere turan vakit. Adır mekteptin tarbiyası yetişsiz. Uyda tarbiya berişimiz gerek biz. Sen uyda körgeni kılat da. Uyda jaş tarbiya bere turan bolsak, uyda daima akılını satıp ayttıra turan bolsak, mektepke barganda başkalarga da oşol tasirin tigizet. Başkalarga da tasirin tigizet, bilet oşollar. Başkalarga da үйrөтөт degендей. Жол болса, атабыз өтүп кетти, чоң атабыз өтүп кетти, тай атабыз каза болду, тайнебиз каза болду, кайгырдык, тирилип келди. Тирилген жок. Ошол себептен тагдыр экен, буйрук экен деп туруп кайгыра бербестен, ошолордун акыретин тилешибиз керек экен да. Аллахым мүрдө азабынан сакта. Allah'ım ahirette bir işten beri alар kayra kelbeyt emi. Kaygırgandan payda yok. Oşon nerseni biz özümüzge kalıplanışыбыз керек. Oşonu adat kılışыбыз керек eкен da. Kaygırgandan çınaylı payda yok da. To'g'ri? Birovi ko'z yetib ketsa, qayg'irsa qayra tirilib kelmaydi da. Jol bo'lsa bankrot bo'ldik, qayg'irdik.
Акчабыз кайра келип калган жокко. Ошол себептен кайгырбаш керек экен да. Же болбосо биз кедей болуп калдык, кээде кайгырат, мен кедей болуп калдым, андай мындай дейбиз да. Мисалы туура бизде акчабыз жок, кедейбиз. Бирок карызга батып калган адамдар бар да. Кантип кутуламын деп туруп ошону ойлонуп жүрөт. Кудайга шүкүр бизде карызыбыз жок, бирок жок да биздечи. Кедейбиз. Кайгырбаш керек экен да. Кудайдын бергени. Чыдасак, сабыр кылсак Аллах Таала берет. А кээделер карыздан кутула албай жүрөт. Күндө карызды устап жүрөт. Ошо салыштырмалуу жашашыбыз керек туугандар бул дүйнөдө. Же болбосо машинем жок дейбиз. Кээде машинем болсом жакшы болот эле деп. Буту жок адамдар бар. Басканга зар болуп жүргөндөр бар. Эгер ооруп кала турган болсок, ушунчалык мен ооруп атамын, ал бул деп туруп арызданбастан, мен Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, Кудай Таалам кичине сынап жатат. Аллахым өзүң шифа бер деп биз дуа кылышыбыз керек экен, кайгырбашыбыз керек экен да. Биз ооруганыбыз үчүн кайгыра турган болсок, ордунан тура албай жылдап, шыпты карап, төшөктө жаткандар бар тургандар. Көйлө кайгыра бербешибиз керек биз. Аллахтын ошон андан жаман ооруну бербегениге шүгүрдөшүбүз керек да. Мындан жаман болуп калбаганына шүгүрдөшүбүз керек. Эгерде кээ туугандарыбыз бар эми, Аллах сабыр берсин, бир баласын жоготтуруп ушунчалык кайгырат. Кээдер бар, бир авариядан бүт балдарын жоготуп койгондар бар да. Жашоодо көрүп атабыз го. Ошого алхамдулилlah, Аллах Таала сыноо берди ошону мага. Башка балдарым аман болсун деп, ошолордун эсенчилигин тилеп туруп, эмне сабыр кылып кайгырбаш керек экен да көбөлө. Ал бүттү эми, кайгыргандан кийин кайра тирилип келбейт. Эми Аллах Тааладан сурап үйрөнүшүбүз керек туугандар. Аллах Тааладан сурап үйрөнүшүбүз керек. Аллах Таала сөзсүз түрдө берет. Анткени биз тооба кыла турган болсок, бизде шанс бар экен да. Дуа кылганга Аллах Таала биздин дуабызды кабыл кыла турган Аллах Таала бар. Bizde мүмкүнчүлүк бар, мечит бар. Кудайга шүкүр. Мечитте келели, намаз окуйлу, түндө туруп тахажжуд окуйлу. Шанс бар экен да bizde ошол Аллах Таала кайрылганга мүмкүнчүлүктөр bizde бар экен. Анткени Аллах Таала биздин дуаларды кабыл кылат. Убактыбызды ысырапка коротпошубуз керек экен да. Анткени Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт. Ысырапкорлор шайтандын досу деп келет го. Убактты ысырап кылбайлы туугандар. Убактты ысырап кылбастан биз жакшы нерсеге пайдаланганга өзүбүздү үйрөтөлү. Ошону биз адат кылалы өзүбүзгө туугандар. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Алхамдулилlah, басабыз. Дем алып атабыз, алхамдулилlah. Үй бүлөбүз бар, бала чакабыз бар, күндөн жок дүндө нан чайыбыз бар. Дем ала албай аппарат менен жүргөндөр канча. Ошондон туугандар кайгырбашыбыз керек. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Андан кийин дагы бир маселе. Сезилбеген бир оору бар экен да, анын диагнозу жок экен да. Сезилбеген бир оору бар экен, анын диагнозу жок. Эч ким мага диагноз кое албайт дейт. Анын белгилери дагы билинбейт экен да. Анын белгилери дагы билинбейт экен. Эгерде ошол нерсе бизде боло турган болсо, өтө чоң зыян берет дейт. Өтө чоң зыян берет дейт. Ал оору дейт. Эми ал кандай десе, ал кандай оору десе, байлыкка, бардарчылыкка көнүп калуу деген оору экен да. Байлык, бардар жашоого көнүп калуу деген бул чоң оору экен да. Бул өтө зыян берет экен. Бул кандай десе, биринчиси мисалы, бул меники да деген сезим пайда болот экен да. Кудайга шүкүр, үйүм бар, бул меники, менин үйүм бар, машинем бар. Şükür keltirбейт экен да, şükür keltirбейт экен. Эгер şükür келтирбесек, Аллах алып койушу мүмкүн. Аллах алып койушу мүмкүн ал нерсени. Бул биринчи. Жана оорунун белгилери. Биринчи белгиси. Экинчиси, үйдө баары жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок ошого да şükür кылбайт экенбиз да. Кудайга шүгүр, бала чакам аман эсен. Жанымда кашымда отурат. Кудайга шүгүр, үйүм бар, атам бар, энем бар. Кудайга шүгүр, жегенге тамагыбыз бар. Бар экен, бирок ошого да шүгүр кылбайт экенбиз да. Бул дагы экинчи оору экен да. Себеби Аллах Куранда айтат го: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгер шүгүр келтирсеңер, мен көбөйтүп бере беремин дейт Аллах Таала.
Ve la in kafartum inna azabi leşadid. Eğer de sizler küfürlük keltirseňer, şükürsüzlük kılsaňar deyip, ha? Anda men azabım öte katуу deyip. Karasaňızlar, janaka könüp kalbaşybız gerek eken da, bu meniki, men tapdım, bari meniki dep. Yok, alhamdulillah, Hudaýym berdi deşibиz gerek da. Oşonda ne? Allah Taala köýtüp berer etken oşol nerselerde. Ondan keyin üçüncüsünü karasaňızlar, bazarga barabız, dükönge barabız. Kalagan nerseni alat, muny ver. Akçany төлep koýabız. Şükür keltirбейт экенбиz da. Dükönge bara albagandar tolturada. Barıp tur ballarına erişti var, birini alıp beri albagan adamlar tolturada. Bargandan korku oturan adamlar tolturada. Bu barsa karız sorap barada şu düköngeçi. Barsam karızını sorasam ne kılam dep bara albagan adamlar tolturada. Biz bolsa magazinge barabız, bazarga barabız, kalaganybızdy alat töleýbis. Biroq şükürsüzlük kılabız. Şükür yok da bizde elhamdülillah. Allah Taala mana rızkyny berip jatat elhamdülillah. Allah'a şükür. Degen nerse bize yok da bul ne? Üçüncü belgisi eken janakı bizden oruğubuzdur. Baykalbagan oruğunun üçüncüsü eken bu. Ondan keyinkisi dördüncü belgisi erteminen turabız. Elhamdülillah densolugubuz bar, üyübüz bar, jumuşubuz bar, biroq şükür yok da. Ertemen turadi elhamdülillah. Biz turduk ertemenen. Tura albay kalsak ne bolat ele? Oygan konuz menen ordudan tura albay kalsak ne bolat ele? Turab, kança adamlar var? Oru sebepten uktay albaganlar var. Açkalıktan uktay albaganlar var. Açka jürgönler var. 2 günde bir tamak jey albaganlar var bul jaşoodо. Keyler oyganan, orundan tura albayt, insult bolup alanlar var. Söyley albaganlar var. Na turanlar. Bir gana nerse bizde şükür yok da. Eger de bizde oşol adı 4 nerseni ayttık ko. Şükür yok bolsa Allah alıp koyuşu mümkün eken da. Oşoga şükür menen jaşap үйrөнölü tuğanlar. Şükürge könölü özümüz. Barına şükür kılışыбыз kerek. Kança adamlar var? Jakşı ele jürüp basalbay kalganlar var. Kança adamlar var? Sow ele jürüp durup orup kalanlar var. Jakşı ele jürüp durup ölüp kalganlar var. Mına. Kança adamlar var, işkenler var, jumuşu var. Jakla jürüp durup jumuşsuz kalganlar var. Kança baylar var, hiç kimde togotpogon. Muhtaç bolup durup biröden suranıp kalanlar var. Mına tuğanlar. Oşol sebepten uşul orudan saktan ala.